Эми сиз телефон менен иштеп атканда сизге ар кандай каршы суроолор анча-мынча чыгып калышы мүмкүн. Каршы суроолордун бири бул сетевой маркетингпи дейт, Бул суроону укканда биз өлүп калайын дейбиз, бекинип калайын дейбиз. Айтсак эмне болот? Айтсак өлданда сетевой маркетингпи? Өзүң иштей бер, мен ал жерде иштебейм. Мен сетевой маркетингке чакырып атасыңбы? Мен барбайм, мага кереги жок сетевой маркетинг жана башка дегендерди айтат. Эмнеге кээ бир адамдар ошол сөздөрдү айтат? Жана эмне үчүн сиз ушул суроодон коркосуз? Чынында сиз ага туура жооп беришти билбейт экенсиз, Көпчүлүк мен дагы башында ошол суроодон коркчумун, ушуну бербесе экен деп. Берсе, бул сетевой маркетинг эмес десеңиз келгенде, сен мени алдапсың жана башка деши мүмкүн. Ал эми бул сетевой маркетинг ооба десеңиз, анда ал келбей коюшу мүмкүн. Андыктан сиз ушул суроого кантип жооп беришти билбейсиз. Кантип жооп берсек болот экен? Жооптордун бири мындай экен: эң туура, бул тармактык маркетинг. Башка эмне болмок эле? Ушундай сонун бизнести кантип кылбай коймок элем бул? Нолдан өзүңдүн бизнесиңди баштаганы башка вариант бар беле эмден артык. Тем более жогорудан поддержка, жардам берип атса, үйрөтүп атса, конечно, сетевой маркетинг менен заниматься этем да мен. Конечно, сизди да ушундай сонун мүмкүнчүлүккө чакырып атам да деген жообуңуз бул өтө ал адам үчүн неожиданный болот. Бул бир варианттардын бири. Эгерде сиз бул бизнеске жакшы ишенип калган болсоңуз. Ишенип калбасаңыз анда эмне дейсиз? Анда сиз албетте сетевой маркетинг эмнени айтып атасыз? Сетевой маркетинг дегенде эмнени айтып атасыз? Мен жакшы түшүнбөдүм сиз дейт экенсиз, Дегенде эми сетевой маркетинг дегенде бул пирамида жана цепочка жана башка деши мүмкүн, Көбүнчө адамдар сетевой маркетинг эмне экенин түшүнбөйт өзүчө. Сетевой маркетингдин мүмкүнчүлүктөрүн түшүнбөйт, анын күчүн түшүнбөйт, ошону түшүнбөй, анан бул сетевой маркетинг деп жаман көргөндөр болот. Бул пирамида жана пирамида бар, ошого чакыртасыңбы деши мүмкүн. Десе анда кандайча пирамида бул? Түшүндүрүп айтасызбы? Деп дагы сурайт экенбиз. Дегенде бул жана цепочка барго бири-бирин чакырып келет десе. Көпчүлүк бизнеске окшоп, бул да цепочка дейт экенбиз. Жакшы стоматологко биз мактап кардар жөнөтөбүз. Анан таныштарыбыз өзүнүн таныштарын жөнөтөт. Туурабы дейт экенбиз. Эгерде өзгөчө стоматолог күчтүү болсо, биз таныштарыбыз ошо стоматологко бар, ошо жакшы жасайт деп мактап жөнөтөбүз. Туурабы десек? Туура дейт. Болгону биз кардар жөнөткөнүбүз үчүн бизге белек бербейт, туурабы? Десе, дейт. Акча төлөбөйт, туурабы? Ооба дейт. Эмне силер акча төлөйсүңөр дейт. Анан бул ошондой эле цепочка. Болгону ушундай кардар алып келүү ишин уюштурган үчүн белек же акча берет. Цепочка жок бизнес жок да өзү. Элдер бири-бирине мактабаса, анда эч кандай өспөйт, туурабы десек? Бири-бирине мактабаса өспөйт, ооба дейт. Же жок, билбейт экен десе, мен бизнес жакшы түшүнбөйм. Демек, бул ошондой эле цепочка, бул дагы башка бизнестерге окшоп, бул бизнесте дагы реклама иши бар. Мен сизди ошондой мурунку эле жасап жүргөн ишиңизди жасап отуруп, кошумча акча тапса боло турган нерсени көрсөтүп кетейин дедим эле. Ошону бир көрүп кетиңиз, андан кийин кызыксаңыз, сиз дагы кошумча биз менен интернет аркылуу иштесеңиз болот деп чакырат экенбиз, деп жооп берет экенбиз. Бул финансылык пирамидабы десе, бул жерде акча салыштын кереги жок. 10 миң, 20 миң сал дебейбиз. Анан акча салсаң ал көбөйөт деп ода бербейт. Биз элге керектүү товарларды сатуучу дүкөн менен иштешебиз. Бирок товар сатып иштебейбиз. Дүкөндө раскрутка алган жардам беребиз. Анан эч кандай тобокел, риск жок. Ошон үчүн сизди бир көрүп коюңуз атам. Эми чын айтканда сизге кошумча мына 30 миң, неужели сизге кошумча 30 миң, 20 миң сизге ашыкча болобу дейт экенбиз. Эгерде үйдө отурса, үйдө отуруп, декретте отуруп, интернеттен иштеп отуруп 30 миң акчага чыгып калсаңыз, неужели бул жаманбы дейт экенбиз. Десе, эми жакшы болмок эле, эми кандай жол менен эмне кылыш керек анча дейт. Жана башка сөзү акырын бурулат экен, Анан эгерде сиз ушул маалыматты жөн эле мындай жөн эле угуп көрсөңүз, сизди укканда сизди эч ким кыстабайт, давай иште деп. Сизди эч ким акча сал дебейт, кыстабайт. Же товар сатып ал дебейт эч ким. Сиз болгону маалыматты угуп коесуз, анан кийин кызыгып биз менен иштешип көрөсүзбү, иштешпейсизби, бул өзүңүздүн ишиңиз албетте. Сиз болгону ошол маалыматты угуп коюңуз деген сунуш. Эми сиз ошону угуп койсоңуз, эмне жоготосуз деп сурайт экенбиз. Дегенде вообще эч нерсе жоготпойм, бирок убактым жок дешим мүмкүн. Убактым жок десе, ал жерде убактым жок жана башка көптөгөн каршы суроолорго жооп берүү боюнча сизге атайын сабак бар, билсеңиз керек. Негизинен сиздин сөзүңүз өтпөсө, кээ бир учурда сиз авторитет эмессиз ал адам үчүнчү. Ошон үчүн кээ бир учурда өзгөчө сизден күчтүү адамдарга жана сиз чоң бизнеске чакырып аткан болсоңуз, мүмкүн болсо сиз ал адам үчүн авторитет болгон бизнесте кандайдыр бир жок дегенде 30 миң айлыкка чыккан адам менен бирге шерик болуп иштегениңиз оңой болот. Мүмкүн болсо ошол адам сиз менен бирге, сиз отуруп угуп отурасыз, сиз менен бирге иштеп, сиз менен бирге чакырса жакшы болмок. Ошол адам ушул бизнес жөнүндө кыскача кызыктырып айтса жакшы болмок. Эми эгерде сиз уже чалтасыз өзүңүз, башында бирок сиз сөзсүз өзүңүз чаласыз да. Чалгандан кийин суроолорго жооп бере албай кыйналсаңыз, сиздин суроолоруңуз аябай жакшы экен, сиздин суроолоруңузга менин бизнес, мен ушул проектте шеригим бар, же мен ушул проектте кураторум бар, ушул проект кураторум жакшы суроолоруңузга жакшы жооп берет деп ойлойм. Ошого мен азыр сизди ошол адамга беттештирип коеюн. Бир суроолоруңузду бүт бересиз, ошол адам сизге бүт кыскача 5 мүнөтче телефондон сүйлөшүп бир түшүндүрүп коет. Макулбу? Эмесе мен сизге туура эмес жооп берип коем азыр деп туруп ошол адамга
ошо берет экенбиз. Трубканы же азыр сизге кайра чыгабыз деп туруп, кайра чыгып берет экенбиз. Эми сиз ушундай ыңгайсыз суроолорго жооп беришти үйрөнүш үчүн сиз сөзсүз түрдө ушул сабакты көрүп кетиңиз. Кандидаттардын ыңгайсыз каршы суроолоруна жооп бере билүү. Ыңгайсыз суроолоруна жооп бере отуруп, жакындатып алуу деген сабакты сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Мүмкүн болсо бир жолу эмес, 2-3 жолу көрүп чыгыңыз. Кайталап бир жума, 2 жумадан кайра кайрылып, кайра көрүп чыгыңыз. Ошондо сиз ушул суроолорго бүт туура сонун жооп беришти үйрөнүп калат экенсиз. Демек, телефон менен иштөө схемасы кандай экен, Сиз өзгөчө жаңы болсоңуз, эми эле бизнеске келсеңиз, эми эле адам чакырып, группа түзөм деп аткан болсоңуз, анда сиз эмне кыласыз? Мына тааныштар тизмесин түзүү боюнча видеону көрүп, тааныштар тизмесин түзүп чыгасыз. Толугу менен баарын жазып, канча таанышыңыз болсо, күндө жазып отурасыз. Тизме даяр болгондон кийин, жок дегенде бир 100-200 киши болгондон кийин, сиз тизмеден тандап наставнигиңизге бере баштайсыз. Наставнигиңиз менен бирге иштей баштайсыз. Наставник телефон чалуу боюнча сиз менен мына телефон чалып иштей баштайт, Бирге, экөөңүздөр бирге иштей баштайсыздар. Сиз аны же телефон аркылуу угуп отурасыз, же болбосо чыныгы бетин-бет жолугушууда угуп отурат экенсиз, Же болбосо алыста болсоңуз, анда телеконференция мына. Телефон аркылуу уксаңыз болот. Үйдөн чыга албасаңыз, Skype конференция кылсаңыз болот. Skype'тан. Мисалы үчүн Skype'тан экөөңүздөр бири-бириңизге карап отурасыздар. Наставник телефондон же Skype'тан ал адам менен сүйлөшөт. Андай эле телефон аркылуу телефондо телеконференция деген бар. Сизде сизге биринчи чалат алгач, андан кийин башка бирөөгө чалып, ошол адамды да кошуп алат. Же болбосо адамга чалып атып, күдө кетип атканда сизди кошуп коет. Ошентип үчөөлөп сүйлөшүп отурасыздар, бирок сиз жанында эч нерсе дебестен унчукпай угуп отурат экенсиз. Биринчи бирок сиз өзүңүз чалып бир кичине кызыктырып коесуз. Анан ошол эле учурда мына айтып кетчү нерсе сөз түрдө жанында отуруп угушуңуз керек. Башка ишке алаксыбайсыз, анткени жакында сиз өзүңүздө ошондой телефон чалуурда өзүңүз жасай баштайсыз. Өмүр бою сизге наставнигиңиз муну кылып бербейт, анткени анын адамдары көп, ал жетишпейт. Жана сизге адам жазып берүүгө ал милдеттүү эмес, сизге үйрөтүүгө, жардам берүүгө. Мына жардам берүүгө аракет кылат. Бирок бул нерсе көпчүлүк структураларда башка биздин компаниянын ичинде эле башка адамдар муну жасабайт, бирок биз жасап берип атабыз. Андыктан сиз мудан пайдаланып калыңыз. Мүмкүн болушунча тезирээк үйрөнүп калганга аракет кылыңыз. Ошон үчүн сиз кулагыңыздын баарын ушул сүйлөшүүгө көңүл коюп, үйрөнүп отуруңуз. Сөзгө кошулбайсыз, эч качан унчукпай угуп отурасыз, Анан кийинки өзүңүздүн телефон чалууларыңыз болот, ошондо өзүңүз кошулуп анан сүйлөшө баштайсыз. Анан ал кызыккандан кийин видео жөнөтөсүз, видео жөнөткөндөн кийин же каттайсыз, андан кийин сиз каттайсыз, анан ушинтип иштеше берет экенсиз, Кийинки кадамдарды сизге наставник өзү айтат. Эми эгерде сиз ушинтип иштеп отуруп, мына 200-600 баллга чыктыңыз дейли, сиз эми лидер деңгээлине чыгып калдыңыз, же менеджер. Анан ошондо сиз өзүңүз телефон чалып собеседование өткөрө баштайт экенсиз, Группаңыздагы адамдардын тааныштарына да собеседование өткөрүп, аларга да группа түзүүгө жардам берип отуруп, сиз андан да тезирээк өсө баштайт экенсиз. Группа менен бирге иштеп отуруп, сиз чоң ийгиликтерге жетет экенсиз. Мисалы үчүн, сиз ойлошуңуз мүмкүн, алдары өздөрү чалсын да мен аларга чалууга чалып жардам берүүгө милдеттүү эмесмин, керек болсо мен өзүм түзгөм, алар да өзү түзсүн деген сизде сезим болушу мүмкүн. Макул, андай кылбай эле коюңуз, анда Назгүл өзүнүн таанышы Айгүлдү жаздырбай калат, Майгүлдү жаздырбай калат, Сайгүлдү жаздырбай калат, жана Чайгүлдү жаздырбай калат. Сизде кошумча дагы 4 адам пайда болбой калат. Демек сиз 200 балда отура берет экенсиз, же 600 балда отура берет экенсиз. Ал эми сиз эгерде тезирээк директор болгум келет, тезирээк 1,5 миң балга чыгып, вице директор болгум келет, тезирээк чоң айлыкка чыккым келет десе, анда сиз мына Назгүл менен бирге иштеп отуруп, мен дагы айлык алгым келет деген адамдардын тааныштары менен бирге сүйлөшүп отуруп, мына сиз тезирээк оборот жасасаңыз болот экен, ушул адамдарды сиз жаздырып алсаңыз болот экен, бирге Назгүл менен бирге. Зато оборотуңуз өсө баштайт. Анан Назгүл 1 айбы 2 ай сиз менен жүрүп үйрөнгөндөн кийин ал да өзү жасагысы келип калат. Себеби ушунчалык көрүп жүрүп кулагына сиңип калат, оңой эле нерсе экенин түшүнүп калат. Сиз тез өсөсүз, адамдарыңызда кызыгуу пайда болуп, ишеним пайда болот, себеби аларда биринчи алгачкы адамдар жазыла баштайт. Алгачкы алдагы 100 балл, 200 баллын жасап баштайт. Анан анда ишеним пайда болот да, ал да өзү жасагысы келе баштайт. Андыктан сиз ошентип отуруп, анан кийин сиз директор, серебряный директор, золотой директор, рубиновый директор деген ушинтип келе баштайт экен да. Элестетиңиз, сиз Назгүл менен иштедиңиз, андан кийин дагы башка Айгүл менен иштей баштадыңыз, андан кийин сиз андан башка айталы Мерим менен ушинтип иштеп отуруп, 4-5 кишини ушинтип үйрөтүп койсоңуз, 4-5 киши ушинтип өзүнүн адамдары менен иштеп отуруп, сиз тезирээк өсө баштайт экенсиз. Эми мына рекомендация менен кантип иштесек болот? Мына сиздин айталы тааныштар тизмеңиз бүтүп калды, Сиз ушинтип иштеп отуруп, группаңыз менен иштеп атасыз, бирок өзүңүздүн тааныштарыңыздын тизмеси бүтүп калды. Же айталы группаңызда ушинтип бирөөнүн тизмеси бүтүп калды. Эмне кылсаңыз болот? Кантип алсаңыз болот? Же болбосо группаңыздагы адамдардан кантип рекомендация алсаңыз болот? Алардын тааныштарынын номерлерин кантип алсаңыз болот экен, Сени жардамың керек мага, эгерде досубуз кызыкпады, иштегиси келет, бирок кандайдыр бир себептен иштей албайм деп атат. Же болбосо айталы анча кызыкпады, бирок сиздин айталы сизди кичине колдойт дейли. В целом же нейтралдуу мамилеси бул бизнеске, же болбосо позитивдүү, бирок кандайдыр бир себептен эмнегедир иштебей калды дейли, же иштеп кетип калды дейли. Анда биз эмне кылабыз? Сенин жардамың керек мага 5 тааныш керек. Мен аларды уговор кылбайм. Сен деле мисалы үчүн иштейм деп иштебей атасың, мен сени уговор кылып аткан жокмун, туура кайра кыстап аткан жокмун, кайра суранып аткан жокмун. Аларды деле мен антип уговор кылбайм. Бирок мен билем, кишиге сунуш кылсам бирөө сөз кызыгат. 5 кишиге сунуш кылсам бирөө же клиент болот, же кызыгат. Ошон үчүн мага 5 таанышың керек болот. Мен аларды уговор кылбайм, аларды жанына жабыша албайм. Ошон үчүн сага бир 2 суроом бар.
кандай суроо дейт. Сенин тааныштарың ичинде иштеп жүрүп кийин жаңы эле декретке чыккандар барбы? Мурун иштеп жүрүп эми жаңы эле же мурунураак декретке чыккандар барбы деп сурайт экенбиз. Кийинкиси бизнес баштап көрүп банкрот болгондор барбы тааныштарың арасында? Тыкылдаган шустер адамдар барбы? Көп жылдан бери үйдө балдар менен отурган кожокелер барбы? Көп жылдан бери үйдө отурат кожоке. Алардын ичинде мисалы үчүн болушу мүмкүн, отура тажап уже бир нерсеге ийгиликке жеткиси келет. Хочется себе же мужу же башка бирөөгө доказать да, мына далилдеп бергиси келет. Мен деле акча таба алам дегиси келет, Мына ошолордун бири менин наставнигим Абдикаримов Махабат. Канча жыл отурганын билбейт экен, бир 2-3 жыл отурган болуш керек, үйдө отуруп акча тапкысы келген. Анан Фаберикти көрүп калып, Фаберикте иштеп отуруп, мына 4 айдын ичинде директор болуп көрдүңүз, Андыктан бул жерде кожоке деп мындай мамилени жаман кылбаш керек экен. Ошолордун ичинде бук болуп калгандар көп. Ийгиликке жеткиси келет, акча тапкысы келет. Көп адам иштеген ишканаларда иштеген тааныштарың барбы? Ошо коллегалар көп иштеген тааныштар. Алдыңыз аны, андан кийин бизнес ачышка кызыккан адамдар барбы? Көп жыл бир тармакта иштеп тажагандарды байкадың беле? Өз ишине так чынчыл адамдар барбы? Жана башка, Мына көрдүк. Мына ошолордун анан телефондорун алып анан кийин иштешип барышат экенбиз. Блокнотко жазып чыгат экен алардын аттарын, телефондордун контактыларын, Анан мүмкүн болсо бул адамдын кайсы сапаттары жагатсага же сизге деп туруп, анын сапаттарын бир аз билип алат экенбиз. Мага бул сапаттар эмне керек деп эгер кокус суроо болуп калса, эмне керек? Мен эми аларды кичине комплимент жасап, сенин атыңа мактап койсом, ага деле приятно да турабы? Мен жөн ушундай жакшы айтты деп жакшы ойлоп калат. Ошон үчүн мен ушундай. Кээ бир адамдар айтышып, мен алардан сурайынчы биринчиде, анан кийин сага номерин берем дейт. Эми сен сурагыдай мен аларга наркотик сатып аттым беле же биринчи сатам деп аттым эле. Мен аларга болгон сунуш кылып коем, кызыкса кызыкты, кызыкпаса мен аларга жабышпайм. А так мен сага убада берем, алар сага капа болуп не бердиң андай дебейт. Себеби мен алар менен урушкан жаткан жокмун да. Болгону сунуш кылып көрөм, кызыкса кызыкпаса жок дегенде общий таанышыбыз бар.